Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Достор, мен атым Жомарт. Жомарт, квартираны таппайсыңбы? Баарыбыз эле жашпыз. Болгону Эрлан байке картаңды. Деп коюмбу ортолорун? Мени таң калтырат турган. Биздин чо вот так вот делаешь? Джома, прости, ты это видишь, ты это монтируешь, но... Бүгүн 11 июнь Нисахар долбоорунун пайда болгонуна 3 жыл болуптур. Бул 3 жылдын ичинде канча деген мээнет жатат, канча деген өзгөрүүлөр жатат да. Проект Нисахар 2 жыл мурун жаңы чыгып баштаган кезде биз мисалы магазиндерге киргендечи, бир магазинге жарым саат, 1 саат, 2 саат, же болбосо бир күн кечке кетип калчу да, потому что алар түшүнбөй кирип барсакчы. Ошол жактарга барганда бизди куулап чыгып, анан охранниктер келип басылып, ушундай болчу да. Азыр адамдар да түшүнүп калды да, что Нисахар ради них старается, да, ради, чтобы улучшить их жизнь, да, чтобы их дети питались вот нормальной едой, да, и со всеми остальными вот. Сен мага тебе мага. Өчүп калган деп айтып атпайсың. Кое турсаң мен ук. Жок, андай айтыласың дагы. Башкача кандай айтасың? Жок, башкача кандай айтасың деп сурап атам мен сенден. Нисахар — это движение молодых, амбициозных ребят, у которых в сердце стучит слово Кыргызстан. Каждый участник этой команды — это патриот своей страны, который хочет сделать вклад в будущее, в развитие своего Кыргызстана. Айтылышы бир долбоор да, негизи. Негизин алып карай турган болсо, бул эртеңки келечек, бүгүнкү жашоо, мурдагы тарыхты көргөзүп бере турган долбоор. Анткени кече тарыхта кылынбаган иштерди бүгүн көргөзүп атат. Бүгүнкү жашоону түздөп атат. Эртеңки келечекке жакшы бир заман жаратып атат. Топ-ночь деген компаниянын складынын жарым просрочка, ошондой көйгөй, достор. Менде бир кичинекей канал болчу, Правда Нисахар деген. Мен ал видеону кыска бир өзүнтүсүнө жүктөйм, анан ушундай бир жакшы иш-чара колдонуп атат деген мааниде эле мен аны поделиться кылгам. Анан мага кечинде Эрлан Кукулов жазат. Сен кимсиң, эмне үчүн элди алдап атасың деп. Мен айттым, давай жолугабыз. Жолугуп чечебиз бул маселени. Мен келдим, ушинтип таанышып кеттик. Анан Эрлан байкем көрдү, сүйлөштү мен менен. Где-то бир жума өткөндөн кийин Нисахардын съемкаларына уже чакырып баштады. Али кел, биз менен чык. Чогуу бул жакта проектте бол деди. Ушинтип эле таанышып калганбыз биз. Силердин өзүңөргө ишенсем бул сот менен эмес, соода менен бүткөн иш болот да. Ачык эле айтам мен ар бир адамдын бетин айтып беребиз. Офиске Эрлан байке менен Нурлан Мирзаматов келип калышты. Анан такой тааныштырды, бул Жомарт, бул Эрлан болот деп туруп эле айтты бизге. Биз менен чогуу иштейт. Мен такой мага ушундай съемкалар жагат деп айтып алдым. Анан туруп эле Эрлан байке давай пусть сходит со мной деп айтып калды да. Ошентип эле биринчи, экинчи съемкага чыгып калдым. Башында чын айтсам титиредим конкретно. Бир видео бар. Эрлан байке деп кыйкырган. Байкелер, койгула чейин Нисахарды көргөнсүңөрдө ызы салып, зачем азырчы? В любом случае тартам да, мен билесиң. Ошол күнү мен реально бирке эме болдум. Шок болдум, потому что биринчи күнү эле и то ал жак бардак болду. Бул Ош базарда тартканбыз, ушундай бир напряженный деңгээлге түшүп калыпмын, что ошол күнү охранниктер менен урушка кеткенбиз да бирткечи. Вот, ушинтип эле Нисахар долбооруна келип калдым. Ошондон бери азыркы күнгө чейин Нисахар долбоорунун операторумун. Тартам, монтаж кылам, жанагындай музыкаларды деп мен коём. Бул сатылбайт, бул башка нерсе, бул жем бул. Козо боюнча мага сертификатын алып келип берип коесузбу? Азыр беребиз. Артынан карачы, могу немен, Жомарт.
Если бы не этот проект, то мы бы до сих пор брали продукцию как попало, не смотрели бы на срок годности, не смотрели бы на условия хранения, не защищали свои права как потребителя, да? Вот. Мен бул долбоорду бар экенине аябай бир сыймыктангам да. Анткени мындай бир долбоор чыкпаса, жада калса азыркы күндө да кээ бир жарандарыбыздын укугун темчилеп жаткан жерлер бар да. Исахар бул проект эмес, бул жашоодогу позиция да. Проект болгондо ал проект башталып туруп эле бүтүп калат да. Бул бүтпөш керек да. Бул адамдын жашоодогу позициясын өзгөртүш керек да. Чтобы каждый из нас был не сахаром, да. Чтобы каждый из нас мог защищать свои права и внести вклад в страну, да. Это вклад. Это позиция, то, что мы делаем вклад, да. То, что мы должны делать вклад в нашу страну, в будущее наших детей, дегендей, да. На мындай момент жасалат бул деген Нисахар долбоорунда мен жаңы келгенимде камерага тартчумун да. Боюнада болгон чыгарылыш. Аябай тарттым, жыргадым, мен аябай сүйүнүп атам да. Так, давайте на две камеры. Сен тияка поделись. Мен ушунча нерседен результат күттүм. Мен мактайт эми мен ушундай кадрларды тарттым десем, операторубуз айтат, тарттыңыз беле дейт. Ооба, тарттым десем, кадрлар жок го дейт го. Записти баспай тартып алыптым да. Жок, үн чыкпай келгем. Ушуларды алып эле салгыла, башка претензия эметип этпеги эчеке. Өткөндө эле бир окуя болду. Биз команда болуп бир жерге тамак ичкенге кирип калдык да. Ошол жерге кирип калсак, бир эжекенин сүйлөгөнүн угуп калдык да. Ай, азыркы кафе эмелерди иштеткендер Кудайдан коркпой калышыптыр дейт. Тиги Нисахар дегенди укканда жанталаш бир жерлерин тазалап, чаңдарын сүртүп болгон порядокко келтирет дейт. А значит, бул Нисахардын эмеси таасири абдан эле чоң болуп атат. Бул Кыргызстандын ичиндеги тазалыкка пайдасы аябай эле көп келип атат. Эрлан Байкиде да жумуш жок, менде да жумуш жок. Только Нисахар менен жүрөбүз. Бирибизге чалып, мага идинсе салып берип туруңузчу. Курсагым ачты, экөөбүз бир бөлкөнү экөөбүз эмес эми ал кезде. Дима бар болчу, Нурканжа бар болчу, барып бир бөлкөнү алып келип алып, обед кылып, завтрак кылып, ужин кылып, ошо мененчи эртең откладывать этип, ушундай күндөр өттү да. Жакында эле болгон бир кызык окуя. Биз бир чыгарылышка аракет кылып көрдүк. Эч ишке ашпай атат да. Эрлан Байке жок, транспорт жок. Транспортты таптым, бирдемке кылып бир активист балдар чыкты. 1 саат эле убакыт калган. Анан операторго чалсам, оператор жок. Анан бир коногубуз бар болчу. Ал конокко барып алдык. Биз ойлонуп аткан нерселер эч ишке ашпай койду да. Анан ал Ош базарында тартылыш керек болчу. Оператор келди, бирдемке кылып келди да, ал деле жетишип экзаменде болчумун деп. Баарыбыз чогулуп барганда микрофон иштебей койду. Микрофонду колдондук, иштеди, съемкага даярбыз, тиги конокту да убара кылып алып келгенбиз. 1 саат убакыт өтүп атат ортодон. Ош базарга кирип барсак, Ош базарда эч ким жок да. Ал сандем боло турган күн экен. Аябай катуу бир даярданып, болду эми тартабыз деп Ош базарга кирсек, бүткүл болгон вороталары жабык экен да. Ошодон бери оператор мени көрсө, бүгүн понедельник, аябай оор күн болот сизге деп тамашалашат. Тажикстанга кирип кеттик. Мындай бир маалда карасак эле, эми Кыргызстан номерлери жок болуп барып эле, тажиктердин номерлери болуп кетти, машиналарчы. Бирибизди карап эмне болуп атат. Карасак эле алдыда эме турат. Бизде пост гаилерде ГАИ деп жазылып турат да. Бир мынча саат, мынча метрден кийин ГАИ деп. Аякта болсо эме экен, БМУ деп жазылып турат экен. Мында карасак БМУ деп турат, сол жакта карасак пост турат. Формаларын карасак биздикилердик эмес. Анан биз ош жерден примерно 40-50 менен баратканбыз. Резко разворот алдык. Разворот алып артка баратсак эле, анан кайра кыргызстандык номерлер тияка кетип баштады. Анан биз тура эле бараткан окшойбуз деп кайра разворот алып токтобостон ош жерден бир бурган бойдон өттүк.
эки жагы ыстыгарбайт деп өтүп барып эле анан ар жакка барсак ушу эме экен. Арка деген айыл, арка 1, арка 2 ушу аттар экен. Сахардын командасы жөнүндө айтып берсем, негизи аз эле адамбыз, болгону 5-6 эле. Оператор, Эрлан байке, режиссер, YouTube каналга чыгара турган адам. Мен жана жаңы келе жаткан алып баруучуларыбыз. Командабызда Элиза деген кызыбыз бар. Ал Нисахар долбоорунун менеджери. Менеджер эмес, ал директору прямо. Ар бирибизди ушундай колдонот, мындай ар бирибизди уктап калганыбызды тургула дейт. Съемка качан? Кээде өзүбүз деле унутуп калабыз, съемкалар качан болорун. Элизага рахмат айтам, анткени бизге көп эстетип турат бул нерселерди. Ержан менен мындай мамилебиз жакшы, жашоодо да мамилебиз жакшы. Жалпак тил менен айтканда родной деп мамиле кылабыз бири-бирибизге, анткени мындай роднойлор катары. Анын атак личный жашоосуну башкасыны билбейм. Бул долбоордо эң жакшы мындай ар бир жагынан биле турган адамым бул Жома. Ошондуктан Ержан менин родноюм, мамилем жакшы, бири-бирибизди сыйлайбыз. Уйкучу. Жоманы биздин көрөрмандар абдан жакшы билет. Жома деген сөздү аябай көп уккан алар. Жома негизи ушундай бир жакшынакай бала, аз сүйлөйт жашоодо. Аябай мындай ораторский характери жок ал баланы. Көп сүйлөнө албайт, мындай көп кругтарга кийгилишпейт. Өзүнүн темпиндеги адамды табып, өзүнүн характерине туура келе турган адамды тандап алып туруп, анан ошо адам менен сүйлөшөт. Сүйлөшүп баштаганда токтото албайсың ал баланы. Силер менен тил табышып сүйлөшкүчө ал сүйлөбөйт. Кудайдан болуп сиздин тилиңизди табып алса, токтобойт ал бала. Я пишу сейчас, что баллоны угрожают жизни жителей города, да? А баллон может взорваться сейчас, через час, через 2 дня. Непонятно когда. Гемат заявление? Где у вас газовый баллон стоит? Газовый баллон у нас вот здесь стоит. А почему он там стоит? Алдын алсаңар жакшы болот өзүңөргө да. Могу газовый баллонду чыгарып койгон экен. Күтпөгүлө да. Күтпөгүлө да. Эмне аны эмне күтүп атасыңар? Ошо жарылууга 1 ай калганда биз шаарды кыдырып газ баллондорду текшергенбиз да. Бүт бардык жакка барып газ баллондору боюнча газ баллондорду текширгиле, газ баллондор мындай турбаш керек, жарылып кетет деп документтерди өткөзүп, бирок мындайча айтканда биз серьезно кабыл албай нары жакка ойногула деп койгон да. Ошол убакта мен экономдогу байкебиз, сизге салам, көрүп неудобно болобу, совесть мучать этеби деген ойдомун. Потому что ошондон 1 ай өтпөй эле жарылуу болуп, жакшынакай студент балдар өтүп кеткен да. 3 жылда биздин элибиз эмне жеп атканын түшүндү. Срок годности, дата изготовления, условия хранения бүт баарын уже карап, талап кылып, уже өз укугун коргой башташты да, как керектөөчү катары. Нисахар долбоорунун жыйынтыгы бул эл өзүнүн укугун түшүнүп калды. Эл кандай тамактанып, кандай турушту байкап калды. Бүгүнкү ата эне бала чакасына эмнени сатып алып, эмнени сатып албаш керек экенин байкап калды. Бул Нисахар жетишкен жыйынтыктар жана ийгиликтер деп ойлойм. Проект Нисахарды көргөндөн бери көргөнүм бул башка, проект Нисахарды тартканым башка болуп калды да. Көргөндө көрүп коесуң, там шаурма жесе болбойт экен деп. Тартып өз көзүм менен көрүп, анан жытындан кийин уже всё да. Шаурманы эле албайбыз, любой продукцияны байкап коркуп калдым да. Жесем болобу, болбойбу, уже күмөн санап калдым. Кстати, достор, рахмат сиздерге. Биздин Сбербанк, Элсом эмелерибизге, кошелекторубузга акча которуп 10 сом, 100 сом, 50 сом, 1000 сом болуп которгондоруңузга канчалык болсо дагы бул Нисахар долбооруна жана Кыргызстандын келечегине салым кошкондугуңуздар үчүн чоң рахмат. Возможно, Эрлан Байке уйдет, но проект Нисахар никогда не закроется. Наша цель, чтобы это движение существовало всегда и везде. Я верю, что у нас есть большое количество патриотов среди наших молодых ребят, среди молодежи, да, которые хотят развивать Кыргызстан.
Но, к сожалению, большинство из них уезжает в разные страны, строят карьеру там, но забывают о своей родине. Я бы хотела сказать в конце, если каждый из нас начнет изменение самого себя, и каждый из нас будет вкладывать в свою страну, в свою родину что-то, то наша страна завтра уже превратится, мне кажется, в одну из самых современных, престижных, развитых стран. you